мусулман бир тууган мекендештерим. Азыркы сиздер көрө турган видео бир эженин тагдырынан алынып тартылган. Бүгүнкү күндө баарыбыз мекенибизден алыс Россияда иштеп жүрөбүз. Ошондуктан сиздерден бир сураныч. Ар бириңиздер колдон келишинче 500.000 рубль андан артык болсо андан да жакшы болот. Бул эжеге колдоо көрсөтүп коюңуздар. Бул эженин чоң небереси 7-класста окуйт экен. 3 тилди билет. Жакшы окуп, саалып. Бирок классташтарынын алдында көп уялып капаланат экен. Урматтуу бир туугандар, сиздердин кылган жардамыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Албетте ар бирибизге ким жардам берген болсо, Аллах Таала өзү жолун ачып, ырыскысын кенен кылып берет. Хадистерде дагы айтылат. Ар дайым жесирлерге, кедейлерге тапкан акчаңыздардан, малыңыздардан секет чыгарып туруңуздар дейт. Андыктан бир тууган мусулмандарым, келиңиздер. Бул нерсеге жөн эле көз караш кылбастан, видеону аягына чейин көрүп, ушул бермет эжеге жардам берип коелу. Ар бирибиздин берген жардамыбыз биз үчүн болбогон гана акча болсо, бул эже үчүн абдан чоң акчадыр. Биз үчүн 500 рубль жөн гана жолдо эле түшүп кала турган же болбосо эч нерсе ала албай турган магазинге кирсең продуктаңа жакшылап жетпеген бул болбогон бир 500 сом акчага бермет эжебиз көп нерсесин бүтүрөт. Урматтуу бир туугандар, келиңиздер чогуу баарыбыз жардам берип коелу. Аллах Таала ушул эжелерге дагы үй насип кылсын. Өзүнүн эч болбосо 2 комната болсо дагы үйү бүтүп калсын. Келиңиздер жардам берели. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун. Бул Назима Жунушбаева, 35 жашта, иштебейт. Үйдө майып баласын карап отурат. 3 баланын энеси. 1 жаш 7 айга чыккан кичүү баласы өз алдынча баса албайт. Өздүк маалыматты тактаган документи жоктугунун айынан баласы мурда бир да бир жолу доктурга алып барып көргөн эмес. Ошол себептен ал кандай дартка кабылганы тууралуу да маалыматы жок. Бул башына түшкөн көйгөй аз болгонсо жашаган жеринде ыңгайлуу шарт каралган эмес. 5 жыл мурда 2012-жылы Кудайбергенде жайгашкан Балбан Таймаш көчөсүндө эски кичинекей вагон орнотуп, саз жер болгонуна карабай, айла жок жашап келишкен. Арадан убакыт өткөндөн кийин жер тилкенин кожоюну табылып көчүп кетүүгө мажбур болушкан. Ушул окуядан кийин азыркы жашап жаткан батирге чыгышкан. Учурда айына 3000 сомдон төлөшөт. Бул вагондо 5 жылдан бери турам да. Анан жери жашаган кездем тиги жер ушундай жер бар экен, решение толтуруп бересиң. Анткени жолдошум паспорт жок болгондо балдарым өзүмдүн фамилиямда да. Анан мен матайнашка деп кагаз алгам да. Анан мен решение толтуруп бергем. Анан ошентип решение толтуруп, анан бул вагонду эме алып койгонбуз. Анан 5 жыл жашагандан кийин эси чыгып атпайбы? Мен эсимин, мына кызыл китебим бар деп келип көргөзүп атпай, кеткиле деп. Ана айла жок, кетишке туура келди. Тиги соттошпой эле гана эме кылбайлык дегенден эме кылдык да ошо. Ал эми өмүрлүк жары Ашымов Жыргалбек 2-нчи топтогу майып. Анын да паспорту жоктугунун айынан дарылануу үчүн ооруканаларга да кайрыла албайт. Иштеген туруктуу иши жок. Ар кайсы оор жумуштарда эмгектенип акча табат. Кызынын башынан өткөзүп жаткан тагдырын көрүп, бирок жардам бере албай жаткан Назиманын апасы Дилдакан Жунушбаева көзүнө жаш алуу менен бул окуяны мындайча баяндап берди. Бул жерге кызым убактылуу эле келди. Бул апрелдин ичинде эле келди го дейм. Бошу азыр убактылуу бу жерде жашашып атат. Эми 3000 сом төлөп жашашат айына. Эми бирөөнүн жаңы берди. Күйөөсү болсо 2-нчи группада инвалид. Бирок жашашкандарына 13-14 жыл болуп калды. Ошондон бери эле ушинтип келатат. Каерде жумуш чыкса ошол жерге иштейт, бирок мурдаракта бир цемент заводдо иштейчи. Бул баласы дагы 1 жаш 7 ай болду. Эмнегейдир баспайт, көзү дагы неме мындай чалыр да, өйдө карап, ылдый карап неметет. Доктурга көрсөтө албайт. Көрсөтсө мүмкүн оңолуп кетет беле. Эми оюбузда бар көрсөтөлүк деп. Көрсөтө албайбыз, тыйыныбыз жок, же каяка кайрылышты билбейбиз. Ошондой анан бул өзүнүн да паспортун жоготуп алган. Баласын азыр көйлөк ала элек. Күйөөсү дагы пенсияга чыксам деген ою бар. Кайдыгер карабаган бир жакшы адамдар чыгып калса, бизге ушу кызыма бир жардам берсе деген ойдо кайрылгам. Же кайда кайрыла турган жерлерди билбейт экем. Ошо бир угуп калып эле ошо силер жака бир кайрылдым эле СТВга.
Баштан кыйын тагдырды кечирип жаткан Назима Жунушбаеванын улуу кызы Бермет Жунушбаева быйыл 7-классты аяктап, корей, англис тилдеринде мыкты деңгээлде сүйлөп, мектепте алдыңкы окуучулардын бири. Бул үй-бүлөдө ушул кызы гана маңдай жылытарлык жакшы жаңылыктар менен апасынын маанайын бир аз да болсо көтөрөт. Турмуштун кыйын кырдаалдарына сынбай, аракет кылып күрөшүп келе жаткан Берметтин да жан дүйнөсүндө толгон арман бар. Ушул жылы мен 7-классты бүттүм, анан мен да адам катары жакшы үйдө жашагым келет. Мен классташтарымдыкына, досторумдукуна барганда айтышат, сен вагонуңа биз барбайбыз дешет. Мен абдан уялам. Мен өзүм жакшы окуйм. Ушул жылы эле корейс тилин окудум, анан англис тилди ушу 7 жылдан бери жакшы окуп келем. Досторумдукуна барганда үйлөрүн көрүп, мен дагы аябай кыялданып кетем, менде ушундай үй болсо деп. Мен жоңойгондо котормочу болгум келет. Котормочу болуп, бүт өлкөлөрдү көрүп, ушу ата-энемди дагы ар качан кыдыртып келип, ата-энемди жакшы багып, ушу мен сыймыктана турган кыздардан болгум келет. СТВ телеканалынын жамааты да үй-бүлөгө кайдыгер карабастан жардам берүү максатта бул материалды эфирге алып чыгып, 1 сааттык эфирде мына ушул үй-бүлөгө арноону туура көрдү. Кайдыгер эмес адамдарды да жардам колун сунууга чакырабыз. Жашоо биздин программанын аталышында эле бумеранг. Бүгүн сиз жардам берсеңиз, эртең сизге да жардамын аябаган адамдар четтен чыгат. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool.